Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандык мусулман бир туугандар. Азыркы пандемия учурунда сиз жана жакындарыңыз аманчылыкта деп үмүттөнөм. Жараткан баарыбызды жамандыктан коргосун. Амин. Бүткүл дүйнөлүк жоолук күнүн өткөрүүдө бир нече жылдан бери колдоо көрсөтүп келгениңиздер үчүн жана ушул күнү сиздер менен бирге болууга мүмкүнчүлүк түзүп жатканыңыздар үчүн Умма журналынын редакциясына терең ыраазычылыгымды билдирем. Менин жүрөгүмдө сиздердин ордуңуздар өзгөчө. Жыл сайын бүткүл дүйнөлүк жоолук күнүнө карата жүздөгөн иш-чаралар өткөрүлөт. Бирок мен сиздердин иш-чараны чыдамсыздык менен күтөм. Жараткан колдооңуздар үчүн ар бириңиздерден ыраазы болсун. Амин. Бул долбоорду мен 2013 жылы ишке ашыргам. Бирок сиздердин керемет өлкөңүздөргө чейин жетет деп ойлогон эмес элем. Ошондой эле бул жалгыз менин гана эмес, жалпыбыздын күрөшүбүз экенин түшүндүм. Бүткүл дүйнөлүк жоолук күнү бул менин гана сунушум эмес, сиздики дагы. Себеби жоолук аркылуу динибиз тууралуу айтуу жана дискриминацияга карабай жоолукту сыймыктануу менен салынып жүрүү биздин орток максатыбыз. Биз баарыбыз үммөт сыяктуу бириксек жана ар бирибиз мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша жоолуктун маанилүүлүгүн билдирүүдө аракет кылсак, көздөгөн максатыбызга жетебиз деп ишенем. Мен бир күнү апаларыбыз, эже сиңдилерибиз жана кыздарыбыз адамдардын сын пикиринен коркпостон сыймыктануу менен жоолук салынып жүрүүгө мүмкүнчүлүгү болот деп үмүт кылам. Ар бир мусулман аял заты билим алууда жана өзүнүн карьерасын курууда эч кандай тоскоолдуктарга учурабайт деп ишенем. Ошондой эле ар бириңиздер биздин баалуулуктарыбызды сыйлап, иш-чарада биз менен бирге болосуздар деп ойлойм. Баарыңыздарга рахмат.